Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге катталуучубуздун суранычы боюнча водный мир деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп биздин каналга катталып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Бул тасмада жер шарынын уюлдарындагы мөңгү муздардын баардыгы ээрип, дүйнөлүк океандын деңгээли көтөрүлүп эле кургактыктардын баардыгын чөмүлдүрүп, жердин бети бүтүндөй сууга айланганын көрөбүз. Ошого карабастан дагы суу үстүндө өздөрүн аман алып калган адамдар бар экен. Алардын бири биздин өзүнүн өтө чоң эмес кемесинде жалгыз сүзүп жүргөн каарманыбыз болчу. Ал өзүнүн өмүрүнүн жарымынан көбүн ушул деңиз үстүндө өткөргөндүктөн сууга өтө ыңгайлашып, өзүнүн ыкмасын колдонуп эле арканын байланып алып суунун түбүнө түшүп, ар кандай нерселерди жана топуракты алып чыкчу. Андан соң суу үстүндө курулган кичинекей шаарчыларга барып, ал жактагы элдерге сатып, тапкан нерселерин акчага айландырчу. Бир жолу дагы ал суу түбүнө түшүп кеткенде, анын кемесинин жанына башка бир кайыкчан адам келет да, каарманыбыз өстүрүп жаткан жемиштерди уурдап кетет. Суудан чыккан каарманыбыз аны байкап калат да, парустарын жайып, анын артынан тез эле жетип барды. Ошол учурда алардын артынан каардуу элдердин адамдары пайда болуп, жанагы кичинекей кайыкчадагы адамды кармап алышып, бирок каарманыбыздын кемесине жете албай калышат. Көрсө ал каардуу элдер бузулуп, иштөөгө жараксыз болуп калган чоң кемелерде жашашып, азыркы күнгө чейин күйүүчү майларды колдонушат экен. Ал эми каарманыбыз болсо жакын жердеги кичинекей шаарчага жетип келип, ал шаарча тегеретте чеп болуп тосулгандыктан кез келген адамдарды эле ичине киргизе беришпейт экен. Бирок каарманыбыз аларга идиштеги топуракты көрсөткөндө, алар дароо эле дарбазаны ачып беришет. Бул шаарча ар кандай нерселерден куралып, кадимкидей эле деңиз үстүндө сүзүп жүрөт. Ичиндеги адамдар күн көрүү үчүн тиричилигин кылышып, өлгөн адамдарды топуракка айланып кетсин дешеби айтор ылайга салып салышат экен. Каарманыбыз тез эле топуракты сатат да, акчага айландырып, андан соң ошол жерден өзүнө керектүү нерселерди сатып алайын деп жөнөйт. Бирок топуракты сатып алган адам тез эле Хелен деген аялга жетип келип, жанагы адам таптаза топуракты алып келгенин айтып берет. Ошол эле шаарчадагы Идро деген адам жонунда сүрөтү бар кыз жөнүндө сураштырып, эгер кимде ким ал сүрөткө түшүнүп жолго түшсө, ал жол кургактыкка алып барары жөнүндө сүйлөшүп жатышкан. Анын жанындагы абышка ал кыздын аты Илона экендигин айтып, жана ал Хелен деген аял менен жашай тургандыгын айтып берет. Бирок Идронун ою таптакыр башкада болуп, ал бул маалыматты жанагы каардуу элдердин башчысына сатайын деп жаткан болчу. Каарманыбыз болсо жанагы акчасына таза сууну жана башка нерселерди сатып алат. Ошентип ал шаарчадан чыгып кетейин деп жатса эле, элдер каарманыбыздан бул адам кургактыктын кайда экенин билет окшойт деп эле, андан кээ бир маалыматтарды билип алганга аракет кыла башташат. Анда каарманыбыз болбой эле кетмекчи болуп, бирок аны элдер кармап алышат да. Анын кулагынын артында суу алдында да дем алууга мүмкүндүк бере турган кулакчалары пайда болгонун көрүшөт. Элдер дароо эле анын мутант экенин билишип, каарманыбыз болсо качып жөнөп, бирок акыры болбой эле кармалып калат да, темир торго камалып калат. Кечинде ал шаарчадагы элдер башчысы менен бирге кеңеш кылышып, каарманыбыздын кемесиндеги ар кандай буюмдарды көрүшкөн соң, бул адам бизге жанагы каардуу элдерден келген окшойт, муну тезирээк өлтүрүп салыш керек деп башташат. Бирок Хелен аларга каршы чыгып, силер ал адам алып келген топуракты көрдүңөрбү? Биз Иноланы таптык, бирок кургактыкты дагы эле таппай келебиз. Бул адам болсо биз өмүрү көрбөгөн топуракты алып келиптир деп айтса, элдер болбой эле ызы чууга түшүп, аны өлтүрмөкчү болуп, керек болсо кичинекей кыз Иноланы дагы өлтүрөбүз деп башташат. Ал эми Хелендин досу Грегор ошол шаарчанын окумуштуусу болчу. Ал көп убакыттан бери ошол кичинекей кыз Иноланын жонундагы сүрөттүн жандырмагын тапканга аракет кылып, эгер кургактыктын кайсы багытта экенин билишсе эле, Хеленди жана Иноланы алып учуп кетели деп, атайын учуучу шаарды дагы ойлоп таап жазап чыккан эле. Хелен ошол Грегорго келип, жанагы адам кургактыкка барчу жолду билет окшойт деп айтса, Грегор түндө капаста отурган каарманыбызга келип, кургактыкка барчу жолду көрсөтүп берүүсүн талап кылат. Каарманыбыз болсо ага, сен ал үчүн биринчи мени бошотушуң керек деп айтып, бирок аларды кароочулар байкап калгандыктан Грегор ал жерден кетүүгө туура келет. Ошентип эртеси күнү каарманыбызды жанагы суюктукка салып өлтүрмөкчү болуп калышты. Анын капасы ылдыйды көздөй чөгө баштаганда, кароолдор аларды көздөй чабуул жасамакчы болуп келе жаткан каардуу элдерди байкап калышат. Шаардагы элдер бир заматта алапайым таппай калып, каардуу элдер болсо шаарчанын ар кайсы тарабынан кол салып, быт-чытын чыгара баштады. Грегор ошол учурда Хелен жана Иноланы алып, өзү жасаган шаар менен учуп кетүүгө камданып, бирок Хелен менен Инола анын шаарына чыкканга үлгүрбөй калышат. Анда Хелен чөгүп бара жаткан каарманыбызга жетип барып, эгер мен сени азыр бошотсом, сен бизди бул жактан куткарып алып кетесиңби десе, каарманыбыз албетте дароо макул болот. Ошентип бошонгон каарманыбыз тездик менен кыймылдап, Хелен жана Инола менен биригип, шаардын дарбазасын ачканга да мүмкүн болуп, качып кетип жатып, каардуу элдердин башчысы отурган кемеге сокку урганга да жетишет. Бирок каардуу элдердин
башчысы Диакан сол көзүнөн ажыраганы менен аман калып, жанагы шаарчаны толугу менен басып алды. Ал эми каарманыбыз болсо Хелен жана Иноланы алып парустарын жайып зуулдап качып кетет. Андан соң каарманыбыз дароо эле бизге таза суу такыр эле жетишпейт. Көбүрөөк убакытка жашаш үчүн экөөңөрдүн бирөөңөрдү жок кылышым керек десе, Хелен ага сен бизди кургактыкка алып баргычакты биз болушунча суу ичпей чыдайбыз деп айтып, анан да Иноланын жонундагы кургактыкка алып бара турчу сүрөт жөнүндө айтып берет. Ошентип каарманыбыз кандай болгон күндө да алардын бирин өлтүрүүгө колу барбай, макул деп аман калтырып убакыт өтө баштады. Ал эми Инола болсо анын кемесинин ичинен ар кандай түстөгү калемдерди таап алат да, кеменин ар кайсы жагына ар кандай сүрөттөрдү тартып, анан да оозу тыйылбай эле кечке бир нерселерди сүйлөп, өзү жалгыз жашоого абдан көнүп калган каарманыбыздын тынчын алып эле ар кайсы нерселерди сурай берди. Бир күнү ал жини келип, бир аз тынчыраак отуруп туралычы деп Иноланы сууга ыргытып жиберет. Бирок Инола сүзгөндү билбейт экен. Ошондуктан Хелен анын аркасынан сууга секирип, каарманыбыз болсо кемесин кайрадан буруп келет. Ал эми каардуу элдердин башчысы Диакан болсо жонунда сүрөт тартылган кичинекей кыз Инола жөнүндө билип калат да, элдерге калп айтып эле мен Кудайдан аян алып жатам. Кичинекей кызды таап алсак эле мен баарыңарды кургактыкка алып барам деп айтып жаткан. Көп өтпөй эле ошол Диакан жөнөткөн учак каарманыбыздын кемесин таап келип, дароо эле аткылоону башташты. Каарманыбыз дагы тездик менен кеменин ичине кирип куралдарын даярдап чыкканча, Хелен аны жашынып калды го деп ойлоп, кеменин сыртындагы курал менен учакты көздөй атып жиберет. Көрсө ал киттерди ата турган арканы бар курал болуп, эми жанагы учак алардан кете албай эле тегеренип аркан менен орой баштады. Сыртка чыккан каарманыбыз арканды үзүп жибергенге аракет кылып, бирок учактагылар темир арканды өздөрү үзүп жиберишет да качып кетишет. Кемесинин кээ бир жерлери талкаланып калганына ачууланган каарманыбыз Хеленге сен эмне үчүн менин кемемде өзүңдүн каалаганыңды жазайсың деп аны жазалап чачын кесип салат. Көп өтпөй алар алысыраак жерден дагы бир жалгыз кайыкчаны көрүшүп, каарманыбыз ал адамдан смала сатып алайын деп ойлоп, бирок баалуураак буюмдардан ал адамда болгону бир канча кагаз бар экен. Ал адам каарманыбызга ошол кагаздарды берип, Хеленди же Иноланы сатып алмакчы болот. Каарманыбыз ал адамга макул болбой койсо, ал каарманыбызга кол сала баштап, бирок аягында өзү көз жумат. Кармаш учурунда каарманыбыздын денеси тилинип кан агып жаткандыктан, ал мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай эле сууга секирет. Кандын жытын сезген чоң суу жырткычы дароо жетип келип, өзүнүн тажрыйбасынан улам каарманыбыз ал жырткычты өлтүрүп алганга мүмкүн болот. Ошентип ал күнү алар этке кенен тоюшуп, эртеси алар жакын жердеги буюмдарды алмаштыруучу жайга чукулдап барышып, каарманыбыз ал жактан кемени оңдоп алуу үчүн смала сатып алмакчы болот. Бирок жакындап барышса, ал жердеги адамдарды эбак эле өлтүрүп коюшуптур. Ошол замат эле суу алдында даярданып турган каардуу элдердин адамдары чыгып, каарманыбыздын кемесин ар тарабынан курчоого алып тузакка түшүрмөкчү болушат. Бирок каарманыбыз бул жолу дагы өтө бир айлекерлик менен алардан качып чыгып, кошумча парусун ишке киргизип эле зуулдап эч кимге жеткирбей качып кетти. Бирок ошого да карабастан алысыраак жерде калып калган Диакан болжосун жөн эле колдон чыгаргысы келбей, алыстан мейлеп куралы менен атып жиберип, каарманыбызды жаралап салат. Хелен Иноланы деңизде сүзүп жүргөн чоң идиштен таап алганын айтып, анын ичинде толтура топурак бар болчу десе, каарманыбыз Хеленге мен өмүрүмдө бир гана топуракты көргөм, ал суунун алдында деп айтып, суу кирбей турган нерсеге Хеленди салып алып, арканды байлап суунун түбүнө түшөт да, суу алдында калган мурунку шаарларды жана топуракты көрсөтөт. Бул кезде Диакан жана анын адамдары каарманыбыздын кемесин кайра эле таап келип болот. Аларды көргөн Инола кеменин эч ким көрбөгөн жерине жашынып алат. Качан гана каарманыбыз жана Хелен суудан чыккан кезде, аларды Диакан адамдары менен тосуп алып, Иноланын кайда экенин сурап кыйнай баштайт. Акыры ал каарманыбыз менен Хеленди өлтүрөйүн деп калганда, Инола аларды өлтүрбөй деп жашынган жеринен чуркап чыгып, ушуну эле күтүп турган Диакан кызды алат да экөөнү тең өлтүргүлө деп жөнөй баштайт. Бирок каарманыбыз Хеленди алып сууга кирип кеткенге мүмкүн болуп, анын мутациялыгынын жардамы менен суу алдында дем алып турушат. Бир топтон кийин суудан чыгышса, Диакандын адамдары анын кемесин талкалап өртөп салышыптыр. Алардын бактысына дал ошол учурда жогору жактан баягы Грегордун келип калганын көрөбүз. Көрсө ал каарманыбыздын кемеси өрттөнүп кеткенде түтүндү көрүп ошол жака келиптир. Грегор аларды баягы шаарчадан аман калган адамдардын баш калкалап жаткан жерине алып барып, Хелен бардыгына Иноланы куткаралы деп айтса, эч ким аны куткаргысы келбей коет. Каарманыбыз дагы бир кичинекей кайыкты алып өзүнүн кемесин көздөй сүзүп кетип калды. Ал кемесине келген кезде баягы Иноланын тарткан сүрөттөрүн көрүп, ал сүрөттөрдү кайсы бир кагаздардан көргөнүн эстейт. Ошондо гана ал Хелен айтып жаткан кургактык бар окшойт деп ишене баштап, ал кайра кайтып келет да Грегор менен Хеленден курал жарактарды жана жарылуучу заттарды алып, Иноланы куткарып келмекчи болуп эле жөнөп кетти. Ал эми Диакан болсо кытайча жазуулары бар Иноланын жонундагы сүрөттү көрүп, бирок кургактык каякта экенин такыр эле түшүнбөй жатты. Ошентсе да ал элдерге калп айтып эле кургактыкка жөнөп жатабыз деп, жарактан чыгып калган кемени элдер жылдыра баштаганын көрөбүз. Бул учурда каарманыбыз Диакандын алдына жетип келет да, сен мага кызды бересиң же болбосо
мен бул жарылуучу затты сенин күйүүчү майыңа таштап кемени толук бойдон жардырып жиберем деп айтса, Диакон ага колуңан келбейт дегендей кылып коет. Анда каарманыбыз күйүүчү майдын жардамы менен кемени толук бойдон жардырып жиберип, эми андан ары кызды алуу үчүн жөнөгөндө, Диакон кызды алып алып эле учагы менен учканга аракет кыла баштайт. Каарманыбыздын алдынан баягы саткын ядро тосуп чыгып, бирок каарманыбыз аны оңой эле жок кылат да. Диакон учакты жылдыра баштаганын көрүп, темир арканга жабышып сүрүлүп отуруп, учактын алдынан түшөт. Андан соң темир аркандын илгичин учакка илип салганга жетишип, каарманыбыз Иноланы алып качып бараткан кезде, Грегор жанагы учуучу шары менен келип калып арканды таштайт. Ал эми Диакон болбой эле алардын аркасынан жабышып, аны араң дегенде сууга кулатып жиберишти. Бирок анын аркасынан Инола дагы кулап кетип, каарманыбыз кайра эле болушунча аракет кылып жатып аны куткарып кетти. Ошентип алар андан ары Грегордун учуучу шары менен бир канча күн жол жүрүп отурушуп, акыры тамак аш жана суу жок болгондуктан алдан күчтөн да тайышып, бирок бир кезде алар булуттан чыгышкан кезде эле жапжашыл болгон жер көрүнөт. Алар абдан сүйүнүшүп, жээкке жетип, таза суудан да ичишип, топуракты жапжашыл өсүмдүктөрдү, бак дарактарды көрүп абдан таң калышат. Анан да кичинекей кыз Инола өзүнүн үйүн таап келип, көрсө анын ата-энеси адамдарга белги берүү үчүн аны деңизге жөнөтүп, өздөрү эмнеден улам белгисиз, бирок көз жумушкан болот. Эң эле таң калыштуусу алар ал жерден жаныбарларды, аттарды көрүшүп, бирок мутантка айланып суусуз жашай албай калган каарманыбыз азык-түлүктөрдү алып баардыгы менен коштошуп кайрадан эле деңизге чыгып кетти. Ал эми Инола болсо ошол аймактан бир тактаны таап алып, ал тактада байыркы саякатчылар ушул Эверест чокусунда канчанчы жылы чыкканы жазылган болчу. Демек жер шарын бүтүндөй каптаган топон суу эң бийик чоку Эвересттин деңгээлине жете алган эмес окшойт. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.